сот курамы жарыяланат. Соттук курам төралык кылган судья Балкыбекова, соттун секретары Букарденованын катышуусу менен каралат. Сиздердин укук милдеттериңиздер. Сиздер мыйзам чегинде сотко ишеним көрсөтүү укугуна ээсиңер. Андан тышкары иштөө материалдары менен таанышып, ишке берилген талаптар жана кайсы пикирлер болсо ал боюнча далилдерди негиздеп берүү тараптарга жүктөлөт. Тараптардын берген далилдердин негизинде сот иш боюнча чечим кабыл кылынат. Андан тышкары доогердин өкүлү доону соттун чечими чыккычакты көбөйтүп, азайтып, доодон баш тарткан кабылгыбыз бар. Ал эми жоопкерлер доого же моюнга алып, же болбосо кайшы арызы менен кайрылганга укуктуу. Кызыктар тарап бардык укуктары менен ээ болосуңар. Баягы доодон баш тартуу жана доону моюнга алуу гана укуктары сизге аныкталган эле. Өтүнүчүм бар, ходатайство. Бул жерде орусча жазылган, мен бирок кыргызча айтканга аракет кылайын. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин токтомунун негизинде 2010-жылы 2-декабрда номер 2-5 созов ушул депутаттык комиссия түзүлгөн. Бул депутаттык комиссияга бүт биздин официалдык органдар документтерин беришкен. Колгалан видеоотчет. Ана ошол ККМ берген, биздин коопсуздук комитети, прокуратура тарабынан, күч органдары тарабынан берилген фактылардын негизинде бул колгалан видеоотчет түзүлгөн. Ошону менен бирге июнь окуясы бул Ош Жалал-Абад шаарында өттү. Мындай айтканда, жөнөкөй элдин трагедиясы болду да, бул согуш. Кадимгидей согуш болду. Мен өз көзүм менен көрүп, ошол жерде жүрдүм. Алардын эң жакын адамдары каза болду. Ошондой эле балдары. Бүгүнкү күнгө дери балдарынын денеси табыла элек. Бул апрель-июнь окуясы ошончолук бир уязвимый, ошончолук бир жанды кейиткен. Бүгүнкү күнгө дери бирөө жазалана элек күнөөлөрдү. Элдин мына ушул маселе боюнча абдан бир мындай толуп калганда көкүрөгү ким күнөөлүү деп. Ошондуктан руководствоваться этип 62-чи ГБК Кыргызской Республиканы мен суранам. Мындан ары ачык сот процесси Ош менен Жалал-Абад шаарында өтүшүн. Ошол берген иск Текебаевдин, Асылбек Текебаевдин Атамекен партиясынын көрсөткөн өздөрү. Мен Жогорку Кеңештин вазифасын аткардым. Жогорку Кеңештин зам председатель ошол комиссиянын мүчөсү катары дагы болгон күч аракетибизди мыйзам ченеминде аткардым. Ошондуктан бул доо арыз мен сизден, урматтуу сот, суранам. Ош Жалал-Абад шаарында мындан кийин ачык, айкын, бүт массалык маалымат каражаттары менен, бүт күбөлөр менен, күбө ким? Жөнөкөй эл. Ошол жөнөкөй элдин ортосунда алып барышыбызды суранам. Мына ушундай сизге мен ходатайство жолдойм. Себеби эл жабыркалады, элдин балдары каза болду, куйкаланып өлдү, башы кесилди, буттары жанчыланды, бүт бара болду. Өлбек Текебаев ошол мезгилде убактылуу өкмөттүн мүчөсү болгон. Апрель окуясынан кийин Атабейитте туруп алышып, алар ант беришкен мамлекеттин жана элдин жүгүн көтөрөбүз деп. Эмне болду? Ошол антынан тайышып, мамлекеттин бүтүндүгүнө доо кетиришти. Аны саз келгенсип, жөнөкөй элдин балдары каза болуп, бүгүнкү күнгө дери энелердин ыйы токтобой келет. Эч ким жазаланган жок. Эч ким. Убактылуу өкмөттүн бир мүчөсү
ошондой эле мына сепаратисттик күчтөр Кадыржан Батыров баштаган. Ошондуктан менин бул ходатайствомду кабыл алып, канаттандырып, эгер бул ходатайство канаттандырбаса, мен буну обжаловать этем. Бул маселеде, урматтуу сот, апрель июнь окуясында абдан кылдат, мындай айтканда аяк, ошону менен мыйзам ченинде иш алып барсаңар, себеби жогорку сот конституциялык нормаларды бузуп, Октябрьский Бишкек городской сотунун чечимин четке кагып, ошол судьянын коллегиясы жогорку соттун кайрадан силерге жөнөтүп атат. Бул деген сөз Текебаевдин кысымы менен деген сөз. Себеби ошол июнь окуясындагы болгон ошондой чоң трагедиянын чындыкты айта алды. Ооба, койгон видео отчету бүт комиссиянын мүчөлөрү тарабынан мындай тизмектештирилген болчу, бүт органдардын алып келген тиги материалдардын негизинде бизге официалдуу түрдө берген материалдар. Бирок эч ким ошол убакытта ошону да мен жооп берем деп ала алган жок. Мен айттым, эгерде Кыргызстанда бир кыргыздын жигити жок болсо, ошол койгон видео отчеттогу фактыны факт экенин мен бойнума алам деп. Себеби бүт күч органдар тарабынан берилген. Мыйзам чегине жатпайт. Анткени Жарандык процессуалдык кодекстин 28-беренесинин негизинде доо жоопкердин жашаган жерине карата берилет. 28-берененин негизинде бул жерде жоопкер болуп Жылдыз Жолдошова өзү жалгыз турат. Бул эл болгон жок, Оштун эли болгон жок. Бул жерде жоопкер Жылдыз Жолдошова өзү. Доказательная база. События, которые произошли в те трагические периоды апрельские и июльские 2010 года, они как раз-таки полностью и всесторонне находятся именно в городе Ош, Джалабаде. Мы оттуда сюда не можем привести ни количество этих людей, которые хотят показать, дать показания, как свидетели, которые видели эти трагические события. А также там очень много имеется тех мест, где были эти трагические события. Как мы это все сюда привезем? Мы, согласно статье 62 Гражданского процессуального кодекса, мы просим наше ходатайство удовлетворить, провести открытое слушание данного дела по иску. Менин өзүмдүн отчетумдагы ар бир жазылган нерсеге мен жооп бере алам. Азыркы Текебаевдин өкүлүнүн айткан баягы тамчы кезине тиги сайтка чыккан Стингер, по-моему, да. Ошол сайтка чыккан материалды, пожалуйста, тамчы кезине сотко бере берсин. Стингер сайтын берсин, аларга доказать эте берсин Текебаев. Биз ошол комиссиянын мүчөсү катары, комиссиянын төрагасынын орун басары катары бизге келип түшкөн материалдардын ар бирин биз тастыктап чыктык. Мисалы айтып атат, Токон Мамытовго берген экен Текебаев, комиссия караптыр, анын үнү эмес экен, алар эмес экен деген. Андай материал мен мүчө катары мага келип түшкөн эмес. Официалдуу түрдө мага бирөө жөнөткөн эмес, мен алган эмесмин биринчиден. Экинчиден биздин республикада андай орган жок. Тиги үндү аныктай турган. Биздин республикада мындай абсолютно жок. Билбейм, эгерде Москвадан же болбосо Америкадан бир жактан тастыктап келбесе. Себеби бизде андай нерсе жок. Экинчиден, урматтуу сот, трагедиянын болгон жеринде карайлы. Ал менин алдымда Текебаев күнөөсү жок экенин далилдебей эле койсун. Ал ошол жөнөкөй элдин балдары каза болгон, бүгүнкү күнгө дейин кан жутуп аткан элдин алдында өзүнүн күнөөсү жок экенин далилдесин. Менин алдымда ал эч кандай айтса дагы, мен мисалы үчүн өзүмүн жазган отчетуман баш тартпайм. Себеби мыйзам ченемдүү биздин ишмердик каралган Конституциянын 72 статьясы 1 пункт. Ошондой эле оставший депутата
ошондой эле регламент бүт ошонун чегинде депутат өзүнүн депутатский деятельности боюнча ошондой эле тиги азыр дагы иштеп аткан убагында кийин дагы жооп бербейт деген мыйзам ченеминде бизди мыйзам коргоп койгон. Мен Текебаевден коргонойм деген эч бир оюм жок. Себеби мен мыйзам ченеминде корголгонмун. Эгер Текебаев мыйзамды тебелеп, Текебаев сотторго кысым көрсөтүп, өлкөнү каалагандай башкарам, эмне кылсам боло берет десе, ал жаңылышат. Текебаевди дагы ордуна кое турган бизде чоң күч бар. Ал күч ким? Ал күч эл. Ошондуктан Бишкек шаардык соту карап туруп, бул ишти токтотуп койду эле. Бул иштин момундай кылып чукуй бере турган болсоңор соттор, аягы эмне менен бүтөт аны эч ким айта албайт. Себеби бүгүнкү күнгө дери бул вопрос остро стоит. Эми кечирип коесуңар, 600дөн ашык бала каза болду. Ошонун көпчүлүгү курттап жатты. Мына ошондой зар какшап турган энелер айтсын ким күнөөлүү экенин. Мына ошолор, ошондуктан мен талап кыламын, урматтуу сот. Ошто Жалал-Абадта өтсүн ачык сот. Мен качпайм, коркпойм бул соттон. Ачык, айкын бүт стадионго чогултабыз элди. Ошол жерде элдин баары келсин. Мен мына эл журтка дагы массалык маалымат каражаттары аркылуу кайрылып кетем. Текебаев өзүнүн күнөөсү жок экенин мына элдин алдында, силердин алдыңарда тастыктасын. А мен анын дуарысынан коркпоймун. Ар бир айткан отчеттогу сөзгө жооп берем. Ал эми видео отчет койгон. Бул комиссиянын 25 кишинин колуна эмне түшсө, ошол ортого салынып туруп, анан жөн эле мончоктоштуруп тизбектештирген. Ошон үчүн башкы прокурор биринчиден ошондой кат жазып коюп, мени доо арызы менен мени истец кылып, андан кийин алар түшүнгөндөн кийин өздөрүнүн доо арызын алып, ошону менен токтотушкан башкы прокуратура. Ал материалдарды баарын тең сизге беребиз. Бул окуя болуп өткөн окуя. Бул улуттук трагедия. Улуттук трагедия менен Текебаев ойнобосун. Аны ушундай ойноп атканын, мага кысым көрсөтүп, мени канчалык кыскан сайын элдин кыжырын ошончолук келтирерин ал жакшы билет. Эмне Текебаев өлкөдө дестабилизацияны каалап турабы? Өзүнүн кол бала соттор аркылуу. Мен ойлойм, ага эч ким жол бербейт деп. Бул соттун доо арызын 2011-жылы именно президенттик шайлоонун алдында берген. Бир чыр чыгарсам деп. Анда дагы мен унчукпай, койчу эми президенттик шайлоо жүрүп атат. Чыдап эле коеюнчу ушунун амбициясына деп. Мен анан кийин теге спокойно сот процессин өткөрдүк. Токтоп туруп эле, андан кийин анын президент болду, президенттин Атамбаевдин инаугурациясынын алдында дагы сотко берип атат мени. Койчу эми ошончо конок келип атат өлкөгө. Мен чыдап коеюнчу деп анда дагы унчуккан жокмун. Анысы аз келгенсип, теге шос өтөрдө дагы бир чет өлкөлүктөр келгенде дагы бир чырды баштаганга аракет кылды. Анда дагы Бишкектик городской сот ага мүмкүнчүлүк бербеди. Андан кийин жогорку сотко кысым көрсөтүп атып, момундай туура эмес конституцияга каршы чечимди кабыл алып туруп, кайрадан сиздерге жөнөттү, урматтуу сот. Ошон үчүн Текебаев ойлогондой бул өлкөдө болбойт. Эгер Текебаевден кээ бир кишилер коркуп, койчу деп бөжөңдөй турган болсо, Жолдошев эч качан анын алдында бөжөңдөбөйт. Текебаевдин ордуна кое турган эл бар. Мен өзүмдүн элиме ишенем. Ел ошол күбө. Ел күбө болгондон кийин ошончо события ошол Ошто болуп өттү. Ошол менин отчетумда жазылган нерселер ошол Ошто болду. Үйлөр күйгөн, балдар өлгөн, кайерде кайсы бала жатты, кайсы моргдо канча бала жатты. Мен аларды кантип мен Октябрьский сотко алып келем, эгер силер иликтей турган болсоңор. Мына мыйзам ченеминде сторона жокпу? Бул иш прекращать этиш керек. Ошого карабастан, урматтуу сот, силер болсо азыр ар бирин карап изилдейбиз деп атасыңар. Изилдеш керек, мен каршы эмесмин.
Только ош менен жалап атты. Себеби отчетто көрсөтүлүп атат, видео отчет койгонганда. Мына жерде могу үй өрттөлүп атат, могу жерде могу бала өлүп жатат, могу жерде кичинекей кыз өлгөн, могу жерде момундай болгон деп. Мен аларды кантип алып келем сиздерге күбө катары? Аларды мен алып келе албайм. Мен дагы бир жолу кайталап коеюн. Мен Тикебаевдин дуарызынан коркпойм. Атамекен партиясынын дуарызынан да коркпойм. Тикебаев күнөөлүү эмеспи, аны Кудай чечсин. Бирок эл көрдү да көп нерсени. Эл ошол жерде турган эл дагы өзүнүн оюн айтат да. Анан мен ошончо 3 миллион элди мен кантип алып келем бул жерге? Октябрьский соттун алдына. Ошон үчүн урматтуу сот, мен берген ходатайство сөзсүз түрдө канааттандырылыш керек. Эгерде силер карайм дей турган болсоңор, сот процессин улантам дей турган болсоңор, жок, мыйзам ченеминде сторона жок. Себеби бул видео отчет койгулам деген бул художественный фильм эмес. Бул көркөм фильм эмес. Же бул документалдуу фильм эмес. Бул органдардын берген күч органдары тарабынан жогорку кеңештин токтому турат. Ал жогорку кеңештин токтому. Ал мыйзам токтом. Аны аткарыш керек. Сот бийлиги да аны аткарыш керек. 25 мүчөсүнүн бирөөсү жооп бербейт. Соттор мыйзам ченеминде иштеш керек да. Качанга дейин биз мыйзамды тебелейбиз? Ал эми бизде 3 отчет чыгып калды. Исмаил Сакычтыкы, меники, анан көпчүлүктүкү. Бирок 3 отчетту тең парламент угабыз деди. Койгулам видео отчетту көрөбүз деди. Ачык көрөбүз деп чечишти. Ага мен күнөөм жок. Мен айттым, кааласаңар закрытый режимде көргүлө, кааласаңар открытый, буну парламент чечет деп. Мен азыр ошолордун баарын сизге компакт диск кылып даярдап атам. Мен кече оштон учуп келдим да. Аны дагы меске адвокатым аркылуу жөнөтөйм урматтуу сот. Ошон үчүн бул маселеге келгенде ошончолук жоопкерчиликти сезгиле, урматтуу сот. Настолько даже Тикебаев ошончолук жоопкерчиликти сезбей атат. Бул дуарыз эмнеге алып келет, мен өзүм да билбейм. Эгер ушинтип ал өзүнүн актыгын далилдейм дей турган болсо, дагы бир чоң узучук алып келет. Эл эми мындай успокоился народ, кичине. Ал өзү ошону чукуп атат, урматтуу сот. Мына апрель окуясы боюнча бүгүнкү күндөрү чечим чыкпай, кандай жаман абалда болуп атат. 87 баланын каза болгон эне аталары. Апрель окуясы боюнча да эч ким күнөөлөнгөн жок. Элдин чыдамы менен ойнобош керек. Бийлик дагы, парламент дагы, сот дагы, президент дагы элдин чыдамы менен просто ойнобош керек деп эсептейм. Ошон үчүн, урматтуу сот, мен сизден суранам, бул маселени абдан бир кылдат мамиле кылып карагыла. Ушундай чечкиле, чтобы дагы бир дестабилизацияга алып келбегиле өлкөнүчү. Бул жөнөкөй процесс эмес. Бул Ташиевтердикинен дагы жаман процесс. Ал Ташиевтердин процесси жөн эле бир мындай цветочка болуп калат бунун алдындачы. Бул деген элдин көйгөйү эмес, элдин трагедиясын, кан жуткан элдин бүгүнкү күнгө дейин ыйлап, ар бирине эшик ачылса балам кирип келеби деп атат. Себеби алардын өлүгү табылат. Мына ошондой жан дүйнөсүн козгойсуңар. Тикебаев ошончолук кыйын экен, ошончолук каалаганын кылат экен. Ал өзүнчө эле бир президент. Анда мен менен таймашсың. Мен андан таймашкандан эч бир коркпойм. Себеби мен болгон чындыкты айта алдым. Биринчи, экинчи инстанция бул маселени жапкан. Жылдыз Жолдошева жоопкер болуп таанылбай, ал айткан сөзүнө баягы мен Конституциянын регламенттин статус жөнүндө депутаттын мыйзамдарынын чегинде ошондой эле сторона жок деп туруп бул маселени жапкан. Сотко грубит этип, кыйкырып, ага сөз бербей, билем мен кайсы соттун кайсы төрайымынын орун басарынын ортого салганынан бери билем. Бул өзүнчө кеп, ал кийин каралат. Мына ошондой нерсе менен жогорку соттон кысым көрсөтүү силерге кайрадан түштү да. Бул маселе, силер дагы бир жолу урматтуу сот түшүнүп коюңуз. Бул маселени эл контролдогон маселе.
апрель июнь окуясынчы бул маселени даже парламент контролдобойт. Bunu президент de контролдобойт, сот бийлиги да контролдобойт. Эгер ушул маселелерде сот бийлиги туура эмес чечим кабыл алып калса, анда билбейм, эл силерге эмне деп айтарым. Бул абдан уязвимый, чересчур уязвимый вопрос. Бул эми элестетип көрүңүз, сиз да энесиз, мен да энемин. Кудай сактасын, биздин балдар ошондой качылык менен өлтүрсө, биз кантишибиз керек? Эми бул болуп тур да, ушул болуп тур деп мен унчукпай калышым керек. Ошол энелердин ордуна биз өзүбүздү коюп көрөлү да. Хорошо, Тикебаев эркек экен, ал Төрөбөйт экен бизге окшоп. Бул маселени эл контролдогон маселе да, эл көзөмөлгө алган маселе апрель июнь окуясы. Ошон үчүн бул маселеде мен айта албайм. Бирок бул маселени жөн эле эл дагы көз жаздыгында калтырбайт. Бул өтө чоң маселе. Бул Текебаев менен күчкө салып туруп, мен сотторду күчкө салып туруп, Жылдыз Жолдошевадан кечирим суратам десе, ал жаңылышат. Жылдыз Жолдошева эч кимден, даже президенттен апрель июнь окуясы боюнча кечирим сураган эмес дагы, сурабайт да убактылуу өкмөттүн бир мүчөсү. Менин башыма пистолет такып койсо дагы, ошол Текебаев. Ошондуктан, урматтуу сот, мыйзам ченеминде муну чечкиле. Доогерлер тарабынан каралды беле, ушу тиги договорная подсудность боюнча келишимдин негизинде аныкталган. Мен ушул өтүнүчкө макул эместигимди билдирерде, мен сизге айтып кеттим, ушул Трудовой процессуальный кодекстин 38 беренесинин негизинде эгерде эки тараптын келишими болсо гана башка аймакка берилүүгө мүмкүндүк. Бүгүнкү күнгө чейин мага мындай келишим бар деп мага эч ким айткан жок. Сот ордунан аныктайт, значит, Жолдошева Жылдызхан Айтыбаеванын өтүнүчү азыр ачык калтырылат. Тараптарга Өмүрбек Черкешевке жана башка доогерлерге, Ата Мекен партиясына жана бул берилген өтүнүч боюнча ишти ошол Ош жана Жалал Абад жергесинде кароого мүмкүндүк боюнча тиги макулдашуу тактап алардын оюн тиги билип келишиңиз керек. Андан тышкары бардык тараптарга биз белгилеп коюуда мыйзам чегинде, мен мисалы үчүн мыйзам чегинде бул маселе каралат деп ойлойм, ишеничтүү эле силерге. Эң негизгиси келген тараптар берилген далилдерди ар бир тараптарга ошо тараптардын тиги кайсы тарап катышса, бардыгын тактап берсеңиздер, бардык документтер боюнча. Ал маселе анан мурунку соттук жыйында берилген өтүнүч дагы тараптардын келбегендиги боюнча тиги Жолдошева Жылдызхан Айтыбаеванын өкүлүнүн тиги өтүнүчү да ачык калтырылган. Бул маселелердин баары кийинки соттук жыйында каралат. Ошондуктан барлык тараптар тиги негиздеген далилдерди алып келиңиздер. Сот жыйыны тиги бул жагдайларды чечип макулдашуу үчүн 17 июлга саат 3-кө жылдырылат.